Гүлнұр айым айтсаңыз, өмір бойы мамлекеттік іште іштеп, пенсияға жеткенде бұл дүниеден қош айтып кеткендердің пенсиясы қандай болады? Жақындарына берілеби? Эгерде топтомо бөлүгү болсо мураскорлоруна берилет. Топтомо бөлүгү жок болсо, камсыздандыруу бөлүгү болсо, андын баягы багар көрөрдүгүн жоготкон иждивенцisi болсо, аларга пенсия по потере кормильца багуучусунан ажырагандыгы боюнча пенсия төлөнөт. Жаш курам менен пенсияга чыккандар орточо канча пенсия алышат? Канча деп бекитилген? Жаш курагы менен по возрасту эң көбүрөөк ошо по возрасту чыгат, жана 63-58 жашта. Орто жаштагылар чыксачы? Бүгүнкү күндө 8000ге жакын орто пенсия. Жаңы чыгышканда ар кандай, мисалы, мугалимдер бүгүнкү күндө 8000ге чыгып калышты, врачтар бир 9000ге чыгышат. Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер бир 15000ге чыгып калышты пенсияга. Анан албетте айыл чарба товар өндүрүүчүлөрү азыраак пенсия менен чыгат. 4000, балким 4500 менен чыгып калышты. Пенсиянын базалык бөлүгү көтөрүлгөндөн кийин. Рахмат, жогоруда менин коллегаларым айтып кетти да. Тоолуу райондо жашагандар 55 жаштан эмес, 58 жаштан пенсияга чыгып калат деп. Ошондо туура эмес болуп калбайбы бул мыйзамыңар? Бул жерде ушу бийик тоолуу шарт боюнча биз да киргизгенбиз, бирок биз ал жерде теңөө эмес, теңөө саясат эмес. Мисалы, билесиздер, 3 бала төрөгөн айымдар тоолуу шартта жашаган 45 жашта чыгат бүгүнкү күндөчү. Ошолорду этап менен 6 айдан 6 жылдын ичинде 48 жашка чейин. Ошол эле тоолуу эмес аймактарда жашаган айымдар 58 жашта чыгат. Ошондо алар 10 жыл эрте чыгышат да. То есть льготалары сакталып калып атат. Болгону баягы жашоо узактыгына биз корректировка жасап атабыз. Сиз демек биздин жогоруда айткан коллегаларыбыздын сөзүн четке кагасыз, туура эмес деп. Мындай так айтып кетейинчи, уруксат берсеңиз. Мисалы, 45 жаштагы айымдарды этап менен 6 жылда 48 жаштан алып калат. Ошондо айымдар 58 чыкса 10 жаш эрте. Эгерде 3 баладан азыраак айымдар бүгүнкү күндө 50 жашта чыгып атышат пенсияга, этап менен 53 жаштан чыгып калат, то есть 5 жыл эрте чыгат. Анан эркектер бүгүнкү күндө 55 жашта чыгып атышат, этап менен аларда 3 жылга болгондо 58 жаш. Ошондо булар 5 жаш эрте. Башка эркектерге караганда. Эркектер 63-те чыгат биздечи бүгүнкү күндө. Алар 58-те чыгат эркектер. Анда бул мыйзамды биз колдошубуз керек экен да.